Ал бардығын жамандап атпайбы. Оозуна албаган сөздөрүндө Роза бул самазбанка деп чыкты. Өмүрбек Текабити болсо эме мародер деп чыкты. Кеңешти болсо кечеүнү жана эмеге тамаки менен пирожка менен акча сурап жүргөн киши болчу, бүгүн болсо мультмиллионер болуп калды деп жамандап атат. Азымбекти болсо кузгун ушундай бир эмелерди эңсеп турат. Мени менен тиги эмен Сооронбай Шарипович экөөбүздү кагыштырып, ошонун бир пайда көргүсү келип атат. Мен ошон үчүн булардан жиркенем деп атпайбы. Ушу өзүнө жөлөк, өзүнө тирек болуп, өзүн бийликке алып чыккан адамдарга кылып аткан сөзү ушул. Бул деген эмне деген түшүндүрөт. Бул деген өзүн гана мактаган кишилер менен, өзүн гана колдогон кишилер менен эмете экенин каалаганын көрүнүп турат да. Өзү муну айтып алды го бир сөзүндө, жана азыр мына эмеде аябай дегенде эметип айтпайбы, Бабановду колдоп сүйлөп атпайбы. Ошону Бабановду шайлоодо эмне деп айтты эле? Мен ушу балага алданыптырмын. Кулпун көтөрүп үйүмө келип, жума сайын үйүңдөн чыкчу эмес. Мени Кыргызстанда Бабановду мактаган киши жок болчу. А бүгүн мени мынантип боктоп атат деп айткан. То есть мунун эгерде сөзүн талдай турган болсоңор, мына карапайым эл түшүнүш керек да, бунун бир сөзүнө ишенбеш керек. Себеп дегенде аксакалдарды акшакал деп, нарындыктарды болсо малсыңар деп боктогон, таластарды эл эмессиңер деген. Тетиякта тынч эле өзүн иштеп аткан Назарбаев болсо строящий диктатор деп чыкты. Оолугуп. То есть мунун оозунда мындай ооз жаман адам экен да. Мунун максаты ушу элди мына пикирин буруш керек болуп турат бийликке каршы. Ошо өзү